Өзүм боенгонду жакшы көрчүмүн. Анан ошодон кийин өтө эле популярдуу болуп калган уже наращивание ресниц деген да, кирпик өстүрүү, тырмак өстүрүү. Анан мен биринчи курста окуп жүрчүмүн ошондон кийин эле заочка которуп эле ошондой салон ачып баштагам да. Башынан үйдөн эле клиенттерди алчумун үйгө. Ошондон кийин үйгө уже батпагандыктан клиенттер уже салонго өтүшкөнбүз. Козу карындай жайнаган сулуулук салондорун көрүп, баарынын эле кирешеси жогору деп айтууга болбойт. Албетте тейлөө жаатына, ичиндеги шарттарга жана адистердин кесипкөйлүгүнө жараша кардар күтүшөт. Алардын бири Жамиля Мамбеталиева. Клиенттерге биринчи очередь бизде клиенттер да. Ошон үчүн алар келгенде аларга жакшы мамиле кылыш керек. Албетте скидкаларды кылабыз ар дайым клиенттер көбөйүш үчүн. Бул жакта бизде арендада да, ошон үчүн бизде арендадан тышкары деле жакшы берет, иш берет. Просто көбүрөөк иштеш керек. Анан эртең менен 9-да ачылып, последний клиентке чейин иштейбиз да. Саат болсо деле саат 10-га чейин, 12-ге чейин деле иштей беребиз. Жаш экенине карабай салон иштетүүгө бел байлап, бир нече жумуш орду менен кыздарды камсыз кылган каарманыбыз бизнес тактыкты сүйөрүн айтат. Анан да кардарлар менен болгон мамиле жана жасалган жумуштун сапаты жумушту алдыга сүйрөйт. Биз эки жолу эки жолу жактан ачканбыз. Центр жактан, бир жолу болсо жактан ачканбыз, Айни жактан да. Ал жактан бир аз азыраак киши, ошон үчүн биз көбүнчө кайра эле бияка көчүп эле ушинтип жүргөнбүз да. Ошон үчүн биякта центрде адам деле көп, өтүп бараткандар деле келет. Анан Instagram деген менен деле келет. Одноклассниктерден деле жакшы реклама кылса, ошол жактан деле келет. Салон ачууда анын жайгашкан жери чоң роль ойнойт. Мындан улам Жамиля Мамбеталиева 7 жыл аралыгында 2 жолу орун алмаштырганын айтат. Айрыкча шаар жеринде эл көп болгон аймакка салон ачуу кирешелүү болот. Бизде бүт документтер бар. Убагында эле налог, патент деген немелер бар. Ошолорду төлөйбүз. Договор менен иштейбиз. Бияктагы помещение боюнча кыздардыкы медкнижка, эмелери бар. Бүт баарын өтүшөт. Ай сайын эле өтүшөт. Бүт анализдерди тапшырып туруп, анан иштешет. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Конучбеков, Нью ТВ, Таң Маанай.